Онатада кымышы мүчө мамлекеттеринин бажы кызматкерлеринин ошондой эле жетекчилеринин жыйыны болуп өттү. Бул жыйынга Азербайжандан, Армениядан, Өзбекстандан, Казакстандан, ошондой эле Россиядан келген коноктор катышты. Алар бул тармактагы кылмыштуулук, бөгөт коюу, ошондой эле укук бузуулар жөнүндө маалыматтар менен бөлүшүп, жыйында экономикалык коопсуздукту камсыздоо жөнүндө иш-чараларды талкуулашты. Азыркы күндө бажы кылмыштарынын бетин ачууда деги эле жалпы контрабандага каршы эффективдүү күрөш жүргүзүү, экономикалык кылмыштардын бетин ачуу боюнча бизде мамлекеттик бажы кызматынан мурда контрабандага каршы күрөшүү башкармалыгы болгон. Азыркы күндө ошол жумушту алгылыктуу алып баруу боюнча биз структураны бир аз өзгөрттүк дагы. Контрабандага каршы күрөшүү башкы башкармалыгы кылып структурабызды өзгөрткөнбүз. Азыркы күндө иштин жумуштун жүргүзүүнүн эффективдүүлүгү абдан жакшы жүрүп атат деп айтсам болот. Себеби дегенде мурда мындай бир ачыкта бир айтып кое турган жагдайлар бар. Өткөн бийлик, аркы бийликтердин учурларында мен өзүм ушул структурадан чыкканмын. Бизди мындай жолотчу эмес көп жерге. Бул жакка барба, тиги жакты кармаба деген. Азыр биздин президентибиздин тапшырмасы менен биз жумушубузду эффективдүү алып барып атабыз десем болот. Ошону менен бирге биздин баягы оперативдүү кызматкерлер жумушту абдан жакшы алып барып атат. Негизинен айтсак болот эле, жыл сайын кылмыштуулук бажы тармагында азайды деп айтсак болот. Жок, мен тескери айтам, көбөйдү. Себеби дегенде биздин кызматкерлердин иштөө принциби таптакыр түп тамыры менен өзгөрүлдү. Жумушка болгон көз карашы, биринчиден патриоттуулук сезим деп айтсам болот. Бул патриоттуулук сезимге биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баягы шыктандыруу берди. Я бы начал с того, что Комитет глав правоохранительных подразделений таможенных органов Содружества независимых государств решает совершенно разные задачи. И одна Кымышы өлкөлөрүнүн бажы кызматтарынын укук коргоо органдарынын контрабандаларга жана баңгизатка каршы күрөшүү боюнча биргелешкен иши жакшы натыйжаларды берди. Мисалы 20 тоннадан ашык маңзат жана психотроптук заттардын прекурсорлору алынган. Ошондой эле КМДВ матрица маалыматтык аналитикалык долбоорун ишке ашырып, бул контрабандага каршы күрөшүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу тийиш. Андан сырткары кымышы өлкөлөрүнүн мыйзамдарына тиешелүү өзгөчөлүк дагы бар. Албетте мамлекеттер өз мыйзамдарынын негизинде иштешет. Менин оюмча, ишти уюштуруудагы мамилебизди жана принциптерибизди жакындатуу маанилүү окшойт. Биз түшүнүшүбүз керек. Кылмышкерлер эреже катары, алар кыска мөөнөт бергенин көргөндө башка юрисдикцияга өтүп кетишет. Буга жол бербөө үчүн мыйзамдык базаны акырындык менен жакшыртуу керек. Андан тышкары кылмыштардын түрлөрүнүн мыйзамдык аныктамасы аздыр көптүр окшош болушу керек деген. Алар үчүн жоопкерчилик теңдеши керек. Уровня степени ответственности за деятельность. Для знаний мы постоянно с вами проводим соответствующие настройки, везде уже есть определенная практика применения. Хотел бы выразить вообще, во-первых, благодарность кыргызской стороне за предоставленную платформу очередного заседания. Биринчиден Кыргызстан тарапка ушундай жыйын өткөрүп берген үчүн ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү болуп өткөн чогулуш баарына жемиштүү болду деген үмүттөмүн. Экономикалык контрабанда, укук бузуулар, мыйзамсыз кылмыштар жана наркотикалык заттарды колдонуу жаатында түрдүү чоң маселелер талкууланды. Жана ошондой эле чек арадагы жумушчуларды окутуу курстары жөнүндө кинология тармагы боюнча да көп суроолор берилип, талкуулар жүргүзүлдү. Бажы кызматы менен ыйгарым укуктуу бөлүмдүн ортосунда өз ара байланыштын негизги көйгөйлөрү
деталдуу түрдө эксперттер тарабынан талкууланды. Маселен, Казакстандын тараптан маанилүү суроолор берилип, алар жумушчу топтор арасында талкууга алынды. Бүгүнкү жолугушуу чечүүчү болгондуктан бардык маселелерди талкуулап, бир чечимге келип, кээ бир документтерге кол коюлду.